Жаш активист Бүтін Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Оразайым Нарматова камакка алынды. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары маалымат таратышууда. Айзада Абдубапова деген ысым менен катталган Facebook колдонуучусу Арсыз эки дос Оразайымга күчү жетиптир. Аэропорттон жаңы эле кармап кетти деп пост жазган. Мындан сырткары Шоко Гаипович аттуу колдонуучу да пост жазып калтырган. Ал уялбайсыңарбы чыканактай кызга куугунтук кылганы, силер экөөң иштейсиңерби же ушинтип сын айткан жаштардын оозун бууп отура бересиңерби деп жазган. Ал эми постко комментарий жазгандар Оразайымга жан тартып, ушул кичинекей кызды кармап бийлик аброй таппайт десе, башкасы туура кылган, жөн жүрсө болмок, тилинен тапты деген ойду жазып комментарий калтырган. Бирок азырынча расмий бийлик активисттин камакка алынганы тууралуу маалымат бере элек. Эске салсак, Оразайым Нарматова өткөн жылы октябрь айындагы Жогорку кеңештин шайлоосунда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен бирге шайлоого катышкан. Мындан сырткары ал бийликке карата катуу сындарды айтып, видео кайрылууларды жасап келген.